Assalamu алейкум. Жалпы мекендештер, агалар, аталар, чарбакерлер, сак саламатсыздарбы? Тез кабар каналы, эл кабар каналдары буйруса сиздерге дагы бир пайдалуу кеңеш, пайдалуу маалымат бөлүшүүнүн алдында турабыз. Бул жердеги жаныктарды көрүп сиздер эмне болуп жатат экен бул жерде деп кызыктар болуп турсаңыздар керек. Анда берүүнү күзөтүп туруңуздар. Биз сиздердин кызматыңыздарда сиздерге чагылдырып көрсөтүп беребиз. Жалпы эле агалар, аталар, эсиңиздерде болсо керек. СССР малында жандыктардын дарылоонун бир канча ыкмалары бар эле. Бул нерсе бара-бара унутта калып, азыркы учурда жаш ишкер, ишмер, ветеринар Нурбек мырза буну өзгөн жергесинде дегеле Кыргызстанда колго алып, койлорду мындай ар кандай оорулардан терисини сактоо үчүн жаңы ыкманы, тагыраагы СССР малындагы ыкмага жан киргизип, демилгени көтөрүп, мындай кылып калкты тейлеп жатат экен. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Өчүрт аябай көп. Өчүрт аябай көп. Бул жагы 100гө чукул, ал жагы 100гө чукул. Коронун ичинде дагы ошончо койлор турат. Ал эми бул жагында болсо тетиги койлорду көрүп атасыздар. Баары мына ушул Нурбек мырзанын аппаратынан, жабдыгынан койлорду дарылатып чыгарууну күтүп турушат. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Ылдыйга түшөбүз. Сиздер менен ылдыйда Нурбек мырза менен тетиги жердеги койлордун ээси менен сүйлөшөбүз. Бул эмне болуп атат бул жерде? Жүрүңүздөрчү. Туугандар, көрүп турасыздарбы? Жүрүңүздөр. Жакыныраак баралы. Болуп жаткан ишти жанынан сиздер менен чогуу көрөлү. Ассаламу алейкум. Нурбек мырза, кандайсыз? Жакшы. Амансызбы? Иш илгери болсун. Болсун. Аябай кызып атат го бул жагы ишчи. Сезон окшойт, азыркы учурда убакыт окшойт мына ушул иштин. Акыркы күндөр калды да. Акыркы күндөр. Келиңиз анда. Нурбек мырза, эл кабар каналына жалпы биздин көрөрмандарга өзүңүздү тааныштырып, андан ары бүгүнкү ишти түшүндүрүп бериңизчи. Саламатсыздарбы, урматтуу эл кабардын көрүүчүлөрү, жана ошондой эле кыргызстандыктар, амансыздарбы? Бүгүн биз көчмө борчу боюнча тааныштырып өтөбүз. Бул көчмө кубка, кой кушу десек болот. Байнясы десек болот. Жанагы СССР малында бул нерсе болуп турган. Союз тарагычагында болуп турган. Бул нерсе бир жылда 2 жолу аткарылып турган. Строго аткарылып турган. Азыр эми элдердин койлору жеке менчикке өткөндүктөн элдер каалаганы салат, каалаганы салбайт. Эми элдердин өзүнүн эрки. Бул ошондо сиз айткан көчмө мончо, бул дарылак касиети бар мончо. Жандыктарга. Бул майда жандыктарга, койго, эчкиге союз малына салып келген пиралин деп коет буну. Пиралин менен ястолду аралаштырып, инструкциянын негизинде койлорду жуунтабыз бугачы. Койлорду салабыз. 6 айга дери бу жерде койдун денесинде кене болбойт, кандайдыр бир жөлөк болбойт, кырчаң оорулары болбойт. 6 айга мындайча айтканда кене түшпөйт. Жакшы, Нурбек мырза. Ак халатты кийип алып турсуз. Өзүңүз эмне кызмат кыласыз? Өзүм ушул Шароваштар айылында ветеринар. Бул демек сиздин ишиңиз, сиздин спесиңиз турбайбы? Буюрса ушулар иштер боюнча ар тараптуу иш алып барып атабыз, колдон келишинче. Кайсыл жылдан бери, качандан бери бул демилгени колго алдыңыз, Нурбек мырза? 2018ден бери койлорду пиралинге салабыз. Салып атасыз. Өзүңүз баштап бергенсиз. Эми башка област, башка райондордо болуп атат. Биз биринчи баштадык дебейбиз, ошолордун катарында биз дагы баштаганбыз. Тетиги жабдыктарды бүт баарын өзүңүз кураштыргансыз. Эми буну сварка менен билген адамдар кылган. Анан буну айта кетсек, көчмө морчо Кыргызстанда биринчи жолу нерсе болуп атат да. Көчмө? Көчмө морчо. Буга чейин ордунда гана болгон. Ордунда болгон нерсе акчаны көп талап кылат. Аны жасаш үчүн, аны бүтүрүш үчүн акчаны аябай эле көп талап кылат. Бул болсо экономиштей акчаны да аз талап кылат. Каалаган жерибизге барып, койлорду морчого салганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. 6 айга чейин деңиз кепилдик. 6 айга чейин кепилдик. Бир күндө канчага чейин койду салып атасыз азыркы учурда? Практикада быйыл гана баштадык көчмө морчону. 1300ге дер салдык. Күнүнө? Бир күндө 1300. Охо. Канча ай болот муну салуу убактысы? Бул октябрдын башынан башталат, ноябрдын 15-20-аларына дейин. Бул дагы ноябрь ичи күнгө карайт да, күн ачык турган болсо эле сала беребиз. Демек бул ар бир областтын, шаардын ландшафтына карайт экен да, салуу убактысы. Мисалы үчүн нарында бизге караганда кыш эрте келет. Туура. Алайда эрте келет.
Misal üчүн Баткенде, Нокатты, Жалал Абадтын кээ бир жерлеринде бизге караганда кыш кечирээк келет. Кечирээк келет. Туура айтасыз. Ошол шартка байланыштуу эле сала беришет. Эртерээк, бир аз кечирээк кылып сала беришет. Бул жакта тетигилер өчүттө турушабы азыр? Күтүп турушабы? Ошолор өчүртүптө турушат да, бүгүн ушулар салып кетиришибиз керек. Дагы биякта бир 270-280 кой дагы келди. Күтүп турабы өчүттө? Ой, Нурбек мырза. Колдон келишинче ишти кылып атабыз. Буйруса бүтүрөбүз. Жакшы, жүрүңүз, ичкери кирип сүйлөшсөк болобу сиз менен? Болот. Киреличи ичкери. Жүрүңүздөр туугандар, ичкери кирели. Иштин жүрүп жаткан жеринен сиздер менен чогуу көрөлү. Мен акырын өтө берейин бул жерден. Койлор кызып атат. Ойбу. Кандай кылабыз, Нурбек мырза, айтыңыз. Кандай болот, процесс кандай жүрөт дегендейчи? Бул жерде эми койлорду көрүп атасыздар, өзүңүздөргө түшүнүктүү эле кашар кылып алганбыз. 150-100 кой бата турган кашар кылып алганбыз. Анан кийин мынтип 50дөн, 60дан, 100дөн, 150ден койлорун айдап келишет. Анан кийин морчого сала беришет. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай койлорун бирден тартып морчого сала беришет. Ар жака ыргытат экенбиз да? Ар жака ыргытат. Бу жерин дагы ыргытканда этият кылыш керек. Бооз койлор болуп калат. Кутуп сындырып алышы мүмкүн. Бооз койлорго негизи болобу болбойбу? Бооз койлорго болот. Боло береби? Этият кылып салып. Ошо ичи тийбеш керек. Акырындан салса боло берет да, этият кылып салса болот. Бул эми дарылык касиети бар тетиги сиз айтканда эмне-эмнелер кошулат жана башка дегендейчи. Бул кайнак суу от жагып атасыз жанатан бери. Бу жерге мына өзүңүздөр түтүн чыгып аткан жерде отработка жагылат. Бу жерде мында циркуляция болуп, П формасында труба бар ичинде. Кадимки эле отработка. П формасында отработка эле жагылып 3-4 саатта 5 тонна сууну 36, 35, 33 градуска алып келебиз. Дене температурасын алып келет экен демек. Алып келип туруп анан кийин дарыларды кошобуз. Жакшы, мына бочкаңызга канча тонна суу батат азыр? Бул бочкага 5 тонна суу батат. 5 тонна. 150-200 койго чыкканда 1 тонна, 1,5 тонна сууну алып чыгып кетет. Ошондо мынеке туугандар, көрүп атасыздарбы? Отработка майды куюп атат. Муз күйө берет экен да ичинде, а? Күйө берет, ичинде күйө берет. 1 саат, жарым саат ушунда күйө берет. Биз улам-улам али өчөйүн деп атканда эле кошуп сууну куюп коебуз. Эми отработканы куюп коебуз. Жакшы. Сол менен көрүп атасыздарбы? Аны жашырбай эле, нетпей эле сиздерге как она есть айтып атат, туугандар. Нурбек мырза, Эми бул жанакы кайсы койлорду салганга болбойт же, баарын салганга болобу? Баардык койлорду салганга болот. Мисалы үчүн сойгон койлорду салганга болбойт. Болбойт. Же болбосо айланба, көкмө деп коет го, ошого сыяктуу ооруп аткан, ылаңдап аткан мал койлорду салганга болбойт да, себеби буга туура эмес болуп калат. Буга чейин Нурбек мырза, бул дене ооруларына ар кандай жанагы уколдор сайып жүргөнбүз а? Ибермек сайып. Ибермек, ибермек. Ибермек кытайский, российский ар кайсы мамлекеттерди сайып жүргөнбүз. Койлор көп бала таштады да. Элдер зыян тарткан болду. Айылдын ичинде эле элдер түшүнүп да сайган болду, түшүнбөй да ибермек сайгандар болду. Акыркы күндөрдө ибермекке кенелер өлбөй калды. Анан кийин биз 2018 койлорду киралинге салып баштаганда 5-6 миң кой салдык. Андан кийин 9 миң 2019. 2019. 2020 13 миңге жакын кой салган. Ой, бул былтыры. Былтыры. Эми мында бул процесстин өсүшү, элдердин түшүнгөнү, элдер бул нерсе жакшы экенин билип туруп, анан кийин жылдан жылга элдердин кызыгуусу көбөйүп, жылдан жылга көп сала баштады. Элде дагы кой көбөйө баштады. Демек сиз бул ишти терең билген адам катары, түшүнгөн ветеринар адам катары мына ушул көчмө мончону сунуш кыласызбы элдерге? Эми көчмө мончону башка вет врачтарга сунуш кыламын. Ысык көлдө, нарында, таласта, чүйдө буну керек болсо жайлоолорго да алып барсак болот да. Ошол областтарда, Жалал Абадтын кээ бир жерлеринде, Баткенде, Алайда ушуга окшогон морчолор болсо элдерге бир топ жеңил болот да. Бул кенен айынан канчадаган элдер койун өлтүрүп алышат. Туура. Жөлөккө, чакалайдан, потурлардан элдер жабыркап келишет да. Ошолорду 5-6 ай кармайт. Ошолор кээ бир жугуштуу оорулардан алдын алат. Мен мына оору деп атын атабайм, бирок кээ бир жугуштуу оорулардын алдын алат. Демек, бул мончо ибермек бир гана кенелерди жок кылса, бул мончоңуз андан башка дагы ооруларды жок кыла алат. Тери ооруларын, кээ бирде аксактардын дагы мындайча айтканда алдын алып койсо болот. Эми 100% болсо дагы аксактын алдын алганга азыраак болсо да таасири бар да. Жанагы сууларга эмнени кошосуз сыр болбосо?
Буларга Нурбек мырза. Ниясидол Киралин кошобуз. Экөө кошулат. Ниясидол Киралин инструкциянын негизинде кошобуз. Өзүнүн нормасы менен деңиз. Канча кой чыккандан кийин сууну алмаштырасыз же түгөйт дегендей. Биз улам коюп турабыз. Бул кичинераак болгондуктан 5 тонна болгондуктан 150 кой, 200 кой чыкканда, же болбосо 150 кой чыкканда 1 тонна сууну добавка кылып туруп дарысын кошобуз. Өзүңүз кошуп аралаштырып турасыз демек. Жакшы. Сонун. Жүрүңүздөр туугандар. Мынакей. Тетиги иним салып атат, утуручу. Арты менен, жамбаш менен, каягы менен болсо да сууга салышыбыз керек. Көбүнчө арты менен таштаган ыңгайлуу да. Ыңгайлуу. Көбүрөөк Ошол жерден койдун башын бир чүңкүнтүп турат. Койдун башын сууга салып турат да, курук чыгып калат. Бул узуну канча болду мунун? 6 метр болот. 6 метр. Мына бассейниңизчи өзү эле. Бассейндин өзү эле 2,5 метр, нарагы 3,5 метр. 3,5 метр. 6 метр жерден чыгат экен. Кетти туугандар, мынакей. Койду карап туруңуздар. Арты менен салган ыңгайлуураак болот экен. Салганда дагы абайлап салыша керек. Буту колуну ары бери кылып алгангач, көрүп өтүңүздөр. Арты менен ырдыпты арчы. Койду бир чүңкүтүп койот экен да тетиңдеги болгон. Ошо бистеле жасалат. Мыналарчы баары жогу ушу темирден. Бул жеңил порттерге эле жүктөп алып, башка жактарга көчө беребиз. 4 адам көтөрө алабы? 4 адам болсо 5-6 адам көтөрөт. Жакшы. Көчмө боюнча туугандар. Кой түгөдө окшойт да? Бул жак эле калып тур койлор туугандарчы. Койдун ээси ким экен бул жак? Ага кандайсыз? Ассаламу алейкум, тынчпы? Койдун ээси бияк. Бул жакпы, инимби? Сизденби? Иним. Канчта койду алып келдиңиз? 50 та. Азыр бир 10 мүнөт боло элек экен сиздин келгениңизгечи. 50 кой уже бүтүп калыптыр, дарыланыпчы. Буга чейин ибермек саат белеңиз? Быйылкы жылы биринчи жолу сизде? Биринчи жолу. Буйруса ибермек сайбайт экенсиз демек. Кетти туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жүрүңүз, Нурбек мырза, биз аркы жаракка чыксак болобу сиз менен? Бул жака иш кызуу жүрүп жатат, күтүп жатышат дегендейчи. Аларга мешайт беребейли. Биз тетиги жака чыгып, Нурбек мырза менен ошол жакта маектешели. Оп. Оп. Жүрүңүздөр. Кана, Нурбек мырза. Айтып бериңиз. Суу 1 тонна шестерне да. Суу түгөгөн сайын наракта лотокто суу агып атат. Ошого толтуруп туруп эле бияка айдай беребиз, тоннаны эсептеп алганга. Эгерде бизде ушунда суу жакын акпаса, алыса боло турган болсо, портер менен алып келип туруп куя беребиз. Толтуруп запас кылып алып коебуз. Жакшы. Бул сууну сиз куйганыңызда ар жактан печке жылытып бере берет экен да. Сууну куябыз, ичинде печке болот, ичинде мындайча айтканда отопление сыяктуу болуп эле ысыта берет. Койлор бияктан өсүп кете береби? Өсүп кете берет бияктан. Жүрүңүзчү. Жерден семиз койлор этти кой болсо жакшы жийип кетет да, мында арыгыраак кой болгон болсо бир аз кыйналып калат. Кыйналат. Денесине 10 литр, 15 литрге дээр суу сиңип калат да. Ошондо туттар тайгаланып, же болбосо арык койлор ошо весин да көтөрө албай. Көрдүңүздөрбү? Койлор чыгып кетти туугандар. Тети жак кетти. Андан аркы кой чыгып бүттү. Азыр мына 50 кой чыгып атат, андан кийин дагы аксакалдар күтүп турат. Биз мешайт бербей эле берип өттүк туугандар. Кана, Нурбек мырза жүрүңүзчү. Жакыныраак баралычы. Мына койдун чыгышы туугандар. Бир жылда канча жолу салыш керек? 2 жолу салыш керек. 2 жол. Жаз күз. Болду. Укол сайыштын кереги жок. Ибермек тер ооруларына сайыштын кереги жок. Мунун ушул жерде биздин кичине кемчилигибиз болуп калганда, ушул жерге бир 2ге 2 же 3ге 2 кылып туруп, бийигирээк кылсак, кой ушул жерде 10-15 мүнөт турса, биздин суубуз кайра өзүбүзгө түшөт эле. Эскиморчулордо ошондой. Анан биз эми буну шартка байланыштуу биринчи ушундай жасап чыкканбыз. Эми ишти баштабай туруп, кемчилигин табыш кийин экен да. Туура. Башталды. Кемчиликтер чыга берди. Туура айтасыз. Жылдан баштап буйруса бул кемчиликтерди алдын алабыз. Жакшы, Нурбек мырза. Мен сизге сурайын. Бул койлордун ар бирин азыркы учурда сыр болбосо канчадан салып атасыз мына ушул көчмө боюнчага? Көчмө боюнчага 30 сомдон салып. Ар бирини? Ар бирин койду. Жакшы эле экен да. Бунун этини азыркы учурда жегенге болобу? Эми бул чучукты. Бир айсы жегенге болбойт. Болбойт. Мисалы үчүн соя турган жакынкы күндөрдө соя турган койлор болсо салынбайт да буларга. Элерине эскертип айтабыз. Бунун этин манча жегенге болбойт. Башка кылганга болбойт деп ушундай түшүндүрүп элдерге гана айтабыз. Жакшы. Ибермекти сайгандардычы, аларды деле жегенге болбойт да негизичи. Ибермектер сайганга да болбойт. Ибермекти сайгандан кийин жегенге болбойт. Болбойт. Жакшы. Баасын сурадык Нурбек мырза. Ибермекти элдер деле түшүнүп калды, пайда зыянын, аны ят, уулуу зат экенин, ал койго канчалык зыян кыларын, аны сайгандан кийин кой арыктайт. Нурбек мырза, сизге ыраазычылык.
убактыңызды бөлүп маек бергениңизге. Ишиңиз жүрүшө берсин, элге кызмат кыла бериңиз. Буюрса кененирээк маалымат албетте Тез кабар каналынан көрүп алышат көрмандар, жалпы мекендештер. Биз кайттык. Номерди бересиз, биз экранга камтыйбыз. Бүтүндөй Кыргызстанга бара бересизби? Эми бүтүндөй Кыргызстанга бара албайбыз. Себеби Өзгөн районунун өзүнөн да бошой калышы мүмкүн да. Бизде Өзгөн районунда кой өзү 200 миңдин тегерегинде бар да. Сизден чалып, кеп кеңеш сурашсачы. Кеп кеңеш сурашса, без отказ жардам бергенге, ушул нерсе курулганга, мисалы үчүн айттым го, 7 областка курулса, ал биздин жетишкендик. Мынакей, туугандар. Канча район болсо, ошол райондордо ушундай көчмөн морчу болсо, ал да биздин жетишкендик. Бар жогун түшүндүрүп берем. Кандай курулат, эмне кошулат, бет врачтар чалып, же болбосо ушундай фермерлер чала турган болсо, мен жардам берем. Жакшы. Нурбек мырза, биз кайттык. Амандыкта жолугушканча, сиз мененчи. Макул, тич болуңуздар сиздерге да рахмат. Туугандар, мына ушундай. Экрандагы номерлерге Нурбек мырза менен сүйлөшөм десеңиздер, чалып, кенен кесир маекти чегересиздер. Буюрса, Тез кабар, Эл кабар каналдары жалпыңыздардын дагы да болсо кызматыңыздарда боло бермекчибиз.